Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмери Таалайбек Темиров мезгилсиз дүйнөдөн кайтып, жакындарынын, кесиптештеринин арасында, деги эле кыргыз журналистикасында оорду толгуз оор жоготуу болду. Таалайбек Темиров 1956 жылы 16 октябрда Нарын областынын Кочкор районундагы Чекилдек айылында туулган. 1979 жылы СССРдин 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин аяктаган. Таалайбек ошол окуп жүргөндө эле өзүнүн мындай абдан зирек студент экенин көрсөтө алганда ал себеби эң жакшы баалары менен окуган. Өзү ушул окуп жүргөндө эле мындай момун, карапайым жигит болчу. Ошол мүнөзүн өмүр бою сактап келди да. 1979 жылдын январь айынан тартып Советтик Кыргызстан азыркы Кыргыз туусу кезинде пропаганда жана агитация бөлүмүнүн кабарчысы болуп эмгек жолун баштаган. 1991-92 жылдары Саясий трибуна мурдагы Кыргызстан коммунисти журналынын башкы редакторунун орун басары болуп эмгектенген. 1996 жылдын 22 апрелинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Эркин Тоо гезитинин башкы редактору болуп дайындалат жана бул кызматта 2002 жылдын 16 апрелине чейин үзүрлүү эмгектенет. Андан кийин бир нече жылы аталган гезиттин башкы редакторунун биринчи орун басары, саясий баяндамачы, саясат жана экономика бөлүмүнүн башчысы кызматтарын ийгиликтүү аркалады. Такем менен биз ошо Такем деп сүйлөшүбүз. Ал баш редактор болгонго чейин эле сый мамиледе элек, ал Кыргыз туусунда орун басар эле. Анан ошол учурда биз президенттик аппаратта басма сөз кызматын иштечү элек. Анан ошол Эркин Тоо гезитине баш редактордун талапкерлиги каралганда, президенттик аппараттын баш ошол бөлүмдөрү биргелешип, уюштуруу бөлүмү, биздин басма сөз кызматы бир пикирден Таалайбек Темировдун талапкерлигин токтогонбуз, ага президент кол койгон. Ал учурда Эркин Тоонун баш редакторлук даражасы бул дээрлик министрлик кызматка барар эле да. Президенттин указы менен даярдалчу. Биз үч жагдайды эске алдык. Биринчиден анын профессионал журналист экендиги. Ошол доордо сөз арзандап кетип, девальвация болуп кетип, бирөөлөрдү каралаган, ызы чуу, ушак айынга толгон, бирөөнүн адамдык инсандыгына шек келтирген, журналистикада бир эң баштык тентектик өкүм сүрүп турган, ошондо алардан бийигирээк турган бизге бир солидный деп коет, парасаттуу газета керек болчу. Парасаттуу газетаны парасаттуу башкы редактор алып барыш керек болчу, жетектеш керек болчу да. Мындай орустарда сөз бар, государственная солидность деген. Мамлекеттик сыпайычылык дейбизби, мамлекеттик парасаттуулук дейбизби, ошондой мүнөз бар эле да Таалайбек Темировдо. Анан ошол биринчи сапатын эске алдык. Экинчи, ал мен билгенимден өмүрүндө адам менен конфликтке барбаган. Сыпайы, аруу, дайым адамдар менен жакшы, башка адамдар жөнүндө да жакшы ойлогон, башка адамдарды деле ушу өзү сыяктуу жакшы адам экен деп ойлогон инсан эле да. Анан ошол жагын эске алдык. Үчүнчүдөн, ал ошол коллективди консолидация кылып, карабайсызбы, ошондон эң кризис учурунда кээ бир гезиттер жабылып калат. Ал турбай орус тилиндеги Слово Кыргызстана жабылып калган учурлар болду. Ага карабай биз Таалайбек Темиров менен дээрлик 5 жыл иштештик. Бир да күн гезит жабылган жок. Канча кризис болду, мамлекет бюджет акчасын төлөй албай калды, эл ошол гезитке жазылууга акчасы жок болуп калатты. Бирок түнү дебей, күнү дебей гезит чыгып, мен эсимде жок, ошондо гезиттер менен саясатчылар соттошкон бир көп учурлар болду да. Бирок Таалайбек Темиров менен бирөөнүн соттошконун уккан да жок да. Ошол Эркин Тоо гезитинин мамлекеттик, өкмөттүк парасаттуулук статусун сактады. 1996 жылы мурдагы парламенттик гезит, Эркин Тоо гезити өкмөттүк гезит болуп кайра түзүлүп, баягы бирок каржылык маселеси чечилбей, ушундай бир кызматкерлер жылдап айлыктарын калемакаларын ала албай турган бир оор мезгил болчу. Мына ушул кезде Таалайбек байке редактор болуп дайындалган.
Ушул Талайбек байкенин аракети менен бүгүнкү күндө мына Эркин тоо ушундай бир бакубат гезитке айлангандын ушу эң баягы пайдубалын түптөгөн адамдардын бири. Ал кезде баягы гезиттерде, айрыкча кыргыз гезиттерде баягы коммерциялык ишмердикти жүргүзүү, баягы өзүн өзү каржылоо иши мындай жөнгө салынган эмес болчу, баягы жаңы башталып аткан кез эле. Талайбек байкенин уюштургуч аракети жана талабы менен Эркин тоо гезити ошол оор каржылык мезгилден чыккан десем болот. Баягы калемакы айлыктар боюнча топтолуп калган карыздарды жоюуда да Талайбек Кайыпбекович өзүнүн орун басары Мырзакат Тыналиев экөө өкмөткө аябай чуркап жүрүшүп, белгилүү бир каражат бөлүп, баягы топтолгон карыздарды жабууга да мындай бир мүмкүнчүлүк ачышты да. Андан кийин ошол коммерциялык ишмердикти жөнгө салып, редакция бара-бара өзүн өзү каржылоого өттү. Баягы карыздардан кутулуп, айлыктарды алышып, акырындан баягы жамаат сыйлык акыларды жана кварталдык сыйлык акыларды ала башташты да. Талайбек байкенин негизи ушу журналистикада, анын ичинде ушу Эркин тоо гезитинде салымы аябагандай чоң. Эркин тоо гезитинин тарыхында ошо Эркин тоонун өнүгүшүнө, түптөлүшүнө, анын өркүндөп өсүшүнө чоң салым кошкон кишилердин бири ошо Эркин тоонун мамлекеттик расмий гезитин баягы түптөлүшүндө бул кишилер ошо башында турушкан да. Анан эми чоң журналист катары, тажрыйбалуу журналист катары өзүнөн кийинки көп кишилерге устат болуп, агай болуп, өзүнүн иш тажрыйбасын бөлүшүп, мындай кызганыч кылбай, колдон келишинче ошо жаш журналисттерге жардам берген сапаттарын билем да. Ушу 91-жылы Эркин тоо уюшулду. 92-жылдан баштап Талайбек менен мен иштештим. 30 жыл иштештим да. Жетекчи катары ушу Эркин тоонун чыгып келатып, анан кичине финансы жактан солгундап калган учурда Талайбекке редактор болуп келди. Ошол кездегиси менин көз алдымда турат да, иштеп аткандагы. Машинасы жок. Ошондо Эркин тоодо машина жок. Жөө жалаңдап, ошондо дагы гезит токтоп калбай, токтосо ошо айына бир жолу, эки жолу чыгып турду. Көп адамдар кетип калды, баягы финансыдан кыйналышыпчы. Бирок биз иштеп аттык. Ошол учурдагы кыйналууну мына ошол саздан алып чыгып, азыр Эркин тоого алып келген ошол адам да негизи. Редактор болуп Эркин тоо газетасында 6 жыл иштеди. Андан кийинки жылдарда көбүнесе редактордун орун басары болуп иштеди. Ошол иштеп жүрген учурларда өтө олуттуу темалар боюнча көптөгөн макалаларды жаздык. Мамлекеттик реформалар тууралуу, коомдук саясий маселелер боюнча өтө олуттуу макалаларды жазып, Кыргызстанга, кыргыз элине таанымал журналист катары таанылган. Эми такем жетекчилик кызматтарда иштеп жүрүп, өзүнүн ушунчалык адептүүлүгүн, маданияттуулугун, иш билгилигин көрсөтө алган да. Ал республикалык жана эл аралык сынактарда бир нече байгелүү орундардын жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын жана башка көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Эгерде журналисттердин ичинен, башкы редактордун ичинен кимдир бирөөнү Манас орденинен азыр эч ким ала элек менимче журналисттерден. Татыктуу инсан барбы десе, мен Талай Темировдун атынан айта элем да. Бардык жагынан. Профессионалдуулугу, адамгерчилиги, уюштуруучулугу, анан сөзгө болгон мамилеси да. Сөзгө сараң эле, өзү журналисттер сөзгө берешен болот. Бул киши сөзгө сараң, эгер сөздү айтса, ал ошону туура, жеткиликтүү, аяр жеткизет эле. Өкүнүчтүү, мен андай кишилер ооруганын да билгизбейт да. Мындай арабызда эле жүргөндөй сезилчү. Анан кийин ошо интернет баракчаларынан Талай Темировдун кайтыш болуп бүгүн коюлду дегенин ошо күнү окуп калып аябай өкүндүм. Мусулманчылыктын, кыргыздын бир парызы болот, бир уч топурак салыш керек болчу да. Өкүндүм. Ошого жетишпей калдым. Мен адамгерчилик парызым эле ак эне болуп, бир кайым айтышмак түгүл,
бирибизди бир мүнөткө түшүнбөй калган да учур болгон жок да. Анан ал киши дагы адамдын тынчын алып мындай чала бербейт эле. Адамдын көңүлүн, убактысын абдан аябайт эле да. Ошол кыргыз журналистикасы ошондой жароокер, сыпайы, парасаттуу башкы редакторунан журналисттен ажырады. Мен үй бүлөсүнө, бала бакырасына, үй бүлөсүндө бир жолу болуп чай иштик, дан таттык эле. Көңүл айтам. Ошо уулу чет жакта окуп жүрөт. Ошол Таалай Темиров уулуна чоң байлык калтырды. Таалай Темировдун уулу деп. Кайсы бир журналист менен барып учурашып, мен Таалай Темировдун уулумун десеңиз, сизди жаркын маанайда сый менен кабыл алат. Бала бакыра үчүн бул материалдык дүйнө, же базар, же заправка байлык эмес. Имя, ысым байлык. Таалай Темиров деген ысым кыргыз журналистикасында дайым ак жаркын жылдыз сыяктуу кыла берет. Менин оюмда, жүрөгүмдө ал дайым эң сый орунда. Андай бир катуу бир сөзү жок ага эле. Ала кайдан көп нерсени үйрөндүк. Өтө артыкчылык сапаттары бар болчу, а киши кандай жумуш болбосун өтө тыкан кылдат. Анан чоң жоопкерчилик менен аткарып келип, жашы улуу болсо дагы мындай мен улумун дегенчелик кылбай, ошонун отчетун берип, кандай аткарылганын айтып, ошо ишти аягына чейин чыгармайынча мындай эс алчу эмес. Анан ал кишинин бир ушундай бир өзгөчө сапаттары бар болчу, өтө сыпа, интеллигент, абдан мындай бир. Анан улуу кичүүгө бардыгына мындай бир сиздеп кайрылып. Дегеле дагы жашаса болот эле. Мындай шум ажал арабыздан эрте алып кеткенине биз аябай өкүнөбүз. Биз Такенин жаркын элесин, мына иштеген кесиптештери, иштеген жамаатындагы кызматкерлер эч убакта унутпайт, жүрөгүндө дайыма сактап эстеп жүрүшөт деп ойлойм. Ушул агайдын өтө бир өзгөчө бир адамдык жана жетекчилик сапаты бар эле да. Мындай ушу 25 жыл чогушту бир да жолу ушу Талайбек агайдын ушу кызматкерлерге, кол алдындагы журналисттерге мындай бир басынтып же бир үнүн катуу чыгарып урушканын көргөн жокмун. Акырын жай сүйлөп эле талаптарды коюп ишти жылдыра берчү да. Негизи өтө өкүнүчтүү, Талайбек биздин арабыздан эрте кетип калды. Бирок ушу Талайбек байке менен иштешкендердин баардыгынын элесинде, жүрөгүндө Талайбек байке жөнүндө аябай жакшы бир элестер, жакшы бир сезимдер калды деп ойлойм. Мунун мүнөзү бул сейрек кезиге турган мүнөз да. Бул адамда көбүбүз кагынып, силкинип, бирөөнүн көңүлүн калтыргандай же тике айтып, корс-морс сүйлөй беребиз. Анда мындай таптакыр жок эле да. Ушу жаман сүйлөйт дегенди бул билчү эмес. Кудай ошондой жаратса керек. Анан кайсыл жерде иштебесин, кайсыл жерде жетекчи болбосун, мына Эркин тоодо да көп иштеди, башка кесиптерде да көп иштеди. Артында эч кандай жаман сөз ээрчитип калган жок. Иши кылып Таалай жубардай таза жүрүп, жубардай таза өтүп кетти да. Талайбек Темиров 2024 жылдын 8 ноябрында 68 жаш курагында дүйнө салды. Ажалга айла жок экен. Сиз ар дайым арабыздасыз. Сиздин кыргыз эли үчүн жасаган опол тоодой эмгегиңиз, бардык адамдарда кезиге бербеген өтө бийик адамгерчилигиңиз, сиздин жүзүңүздү нурданткан жылмаюуңуз, ар бир адамга жасаган өзгөчө астейдил сый мамилеңиз ар бирибиздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат.